Апамдын 8 жалганы. Баары дагы мен кичинемде башталды. Кедей бир үй бүлөдө төрөлгөм. Тамак эч качан жетчү эмес. Бир аз бир неме болуп калса, апам өзүнүн тамагын мага салып берчү. Тарелкама салып жатып, мага жылмайып айтчу: "Ал балам, мен ачка эмесмин." Бул апамдын биринчи жалганы. Кээде алтын апам атайын мен үчүн үйүбүздүн жанындагы дарыяга барып балык уулаганга аракет кылчу. Балким балама жакшыраак бир тамак болуп калар деп. Балык ууласа, мен өтө жакшы көргөн тамакты жасачу. Мага тамакты салып берип, өз артыма отуруп алчу. Бир жолу бурулуп карасам, мен жеген балыктын сөөктөрүн тазалап жаткан экен. Абдан жаман болуп кеттим. "Коюңузчу апаке" деп тарелкаман эти көп балыкты алып ага сунсам, апам дароо кайтарып: "Жок балам, өзүң эле же. Мага балык жакпайт" деди. Бул апамдын экинчи жалганы. Кийин мектепке барып калганымда окуума акча керек болуп калды. Анан апам почтадагы жумуштан тышкары бир ишканага барып, алардын документтерин үйгө алып келип жаза баштады. Кышында бир күн ойгонуп кеттим. Карасам, апам коридорго чыгып алып, шамдын жанында көп кагаздарды толтуруп жаткан экен. "Апа, кеч болуп кетти, эс алыңыз. Эртең менен эрте туруп жумушка барышыңыз керек го" дедим. Апам сүйкүмдүү көздөрү менен мени карап: "Алтыным, жата кой, чарчаган жокмун" деди. Бул апамдын үчүнчү жалганы. Ошентип гос экзамендер да башталды. Баламды колдоп турайын деп, апам ошол күнү жумушунан уруксаат сурап, мектептин короосунда мени 5-6 саат күтүп калды. Экзамен бүтөөрү менен мен дароо апама бардым. Ал мага атайын суусуну ала келген экен. Сүйүнүп ичип жатып, апамдын да ысыктан чарчап, оозу кургап калганын байкап калдым. Мектепте суу чыкпай калганын эстедим. Бөтөлкөнү ага берип: "Сиз да ичиңиз" дедим. "Жок балам, апаң суусаган жок" деп жооп берди. Бул апамдын 4-үнчү жалганы эле. Кийинчерээк атамдын оорусу күчөп, акыры көз жумду. Ошондо бечара апам абдан кыйналды. Үй бүлөнүн бүт мүшкүлдөрүн өзү чечиши керек эле. Күндөн күнгө акыбалыбыз оңдошуп баратты. Туугандар деле өздөрү да кыйналып жүргөнлүгү үчүн жардам бере алышпады. Айылда кошуналар апама айта башташты: "Турмушка чыгып ал, жашсың, сулуусуң" деп. Бирок апам болбой койду. Балким мен өгөй атасы менен кыйналып калат дедиби, башкаларга апам "Мен сүйгө муктаж эмесмин" деп койчу. Бул апамдын 5-чи жалганы эле. Университетти бүткөндөн кийин шаарда эле калууну чечтим. Айылга кайтпай, балким бул жерден эле апама көбүрөөк жардам бере алам деген ойдо. Апам пенсияга чыкты. Бирок ал баары бир базарга чыгып жер жемиш сатып иштеп жүрдү. Коюңуз десем болбой. Мүмкүнчүлүк болуп калганда апама акча жибергенге аракет кылчумун. Бирок апам үстүнө кошуп кайра мага жиберчү. Телефондон сурасам, чечишээрлик менде деп айтчу. Бул апамдын 6-чы жалганы эле. Чет өлкөдө окуумду улатмакчы болдум. Ал жакта жакшы жумушта чыгып калды. Апама "Жүрүңүз апаке, мени менен бирге жашайсыз" десем, баламды кыйнап койбоюн деп: "Жок, мен башка жакка көнүп кетишим кыйын" деди. Бул апамдын 7-чи жалганы эле. Бир нече жылдан кийин апам ашказанынан рак оорусу менен ооруканага жатып калды. Кыргызстанга кайра учуп келдим. Бөлмөсүнө кирсем, араң дем алып жаткан экен. Абдан карып калгандай көрүндү мага. Жанында отурганымда мага карап, "Кабатыр болбосун" деп жылмайганга аракет кылды. Бирок оорусу апамды өтө эле алсыз кылып коюптур. Акыбалы оор болуп калган экен. Көзүмдөн жаш агып, ичимден абдан жаман болуп жаттым. Болушунча өзүнө келгенге аракет кылып: "Алтыным, ыйлабачы, мен кыйналбай элемин" деди. Бул апамдын 8-чи жалганы эле. 8-чи жалганын айткан соң, бул дүйнөдөн кайтып кетти. Ар дайым намаздан кийин апамды кыйнаганым үчүн Аллах Тааладан кечирим сурайм. Ага жетишээрлик кызмат кыла албаганым үчүн, анын ак сүтүн актай албаганым үчүн, убакытта артка кайтара алсам гана, бирок андай болбойт экен бул дүйнөдө. Ата энебиз тирүү кезинде аларга кызмат кылып калалы. Кийин өмүр бою